Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, ата-энелер жана ошондой эле биздин сүйүктүү бүтүрүүчүлөр. Жалпы республикалык тестке даярданууга көмөкчү жана багыт берүүчү материал катары кыргыз тилинин практикалык грамматикасы боюнча даярдалган атайын сабагыбызды баштамакчыбыз. Жалпы республикалык тесттин кыргыз тилинин практикалык грамматикасы деп аталган бул бөлүгү азыркы учурда мектептерде окутулуп жаткан кыргыз тили предметинин талаптарына толук жооп берет. Себеби тесттеги суроо тапшырмалардын бардыгы мектеп программасынын алкагында мектепте окутулуп жаткан окуу китептеринин негизинде түзүлгөн. Буга чейин колдонулуп келген текшерүүнүн классикалык түрүнөн айырмаланып, бул тест берүүчүлөрдүн грамматиканын эрежелерин, терминдерди билүүсүн текшербестен, прогрессивдүү окуу практикасына таянып, алардын ой жүгүртүүсү менен кеп сабаттуулугун, башкача айтканда, мектепте өздөштүргөн теориялык билимдерин турмушта канчалык даражада колдоно биле ала тургандыгын гана текшерүүнү максат кылып көздөйт. Жалпы республикалык тестирлөөдө кыргыз тилинин практикалык грамматикасы бөлүмүндө тестти аткарууга 35 мүнөт берилет. Тестте 30 суроо бар. Бул суроолор жөнөкөйдөн татаалга принциби аркылуу берилет. Ар бир суроого жооп катары 4 вариант сунушталат, бирок алардын бирөө гана туура жооп болуп эсептелет. Тестте кыргыз тилинин орфографиясы, пунктуациясы, морфологиясы, синтаксиси жана кеп маданияты боюнча жөн билгини текшерүүчү суроолор берилет. Биз алдыда бул ар бир бөлүк боюнча түзүлгөн суроо тапшырмаларга өз-өзүнчө кененирээк токтолобуз. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда биз кыргыз тилинин орфографиясы жана пунктуациясы боюнча жөн билгини текшерүүчү суроолорго байланыштуу түшүндүрмөлөрдү бермекчибиз. Тактап айтканда, орфографиянын эрежелерин колдоно билүү жана сүйлөмдүн түзүлүш өзгөчөлүгүнө жана маанисине карай тыныш белгилерин туура кое билүү, пунктуация боюнча жөн билги кандайча текшерилип, ага кандайча даярдануу керек экендиги жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Орфографиялык эрежелерди сөздөгү тыбыштарды ажыратып жаза билүүнү, баш тамга, кичине тамга, йоттошкон тамгаларды, кыскартылган сөздөрдү жана башка тилге кирген сөздөрдү туура жаза билүү максатында өздөштүрүү зарыл. Тилдин курамындагы сөздөрдү катасыз туура жазуу жана туура ташымалдоо, сүйлөмдөргө тыныш белгилерин туура коюу адамдардын бул өзүнүн тилинин канчалык даражада өздөштүрө билгендигин көрсөтүп турат. Тестте орфографиялык эрежелер суралбайт. Тест берүүчүлөрдүн орфографиялык эрежелерди практикада колдоно билүүсү гана текшерилет. Бул максатта кыргыз тилинин практикалык грамматикасы боюнча тестте кандай мүнөздөгү суроолор бериле тургандыгына эми кененирээк токтолуп өтөлү. Мисалы, орфография боюнча бул тестте төмөнкү тарздагы суроолор берилет. Бул суроо тапшырмада кайсы варианттагы сөздөр жазуу эрежелерине ылайык жазылган деген суроо берилген. Жана буга туура жооп катары, башкача айтканда жооп варианттары катары төмөнкүдөй 4 варианттагы сөздөрдүн тизмектери катары берилген. Бул варианттарга эми кененирээк токтолуп өтөлү. А вариантында орфографиянын талаптарына жооп бербеген 2 сөз катылган. Биринчи сөз бул клуб сөзү. Бул сөз башка тилден кирген сөздөрдүн туура жазылыш эрежеси сакталбай жазылган. Туурасы клуб болуп Б тамгасы менен жазылышы керек эле. Кийинки сөз да бара элек деп айтылышы боюнча гана бириктирилип жазылган. Ал эми туурасы бара элек деп ар бир компоненти өзүнчө жазылышы керек эле. Б вариантын карап көрөлү. Бул вариантта ал өпкө жана астыңкы деген сөздөр угулушу боюнча гана жазылып калган. Жазуу эрежелерине ылайык ала, өпкө, астыңкы деп жазылышы керек эле. В вариантын карайлы. Бул вариантта билелек, карыммай деген сөздөр орфоэпиялык принципке ылайык угулушуна карата гана жазылып калган. Ал эми жазуу эрежелерине ылайык биле элек деп жазылса, экинчи сөз карын май деп башкача айтканда Н тамгасы менен жазылышы керек эле. Ал эми тапшырманын Г вариантындагы сөздөрдүн бардыгы жазуу эрежелерине ылайык туура жазылган. Демек, бул суроо тапшырманын туура жообу Г варианты болуп эсептелет.
Орфографиялык билимди текшерүүчү суроо тапшырмалардын катарында жер суу аттарынын туура жазылышын текшерген суроолор да кездешет. Себеби коомдун өкүлү катары кайсы гана кесиптин ээси болбосун, ар бир жаран өмүрүндө дайыма өмүр бою жер суу аттарынын аталыштарын кездештирет. Андыктан ар бир адам жер суу аттарын туура жаза билүүсү зарыл. Кыргыз тилинин орфографиялык эрежесине ылайык географиялык татаал энчилүү аттардын арасына дефис коюлган учурлар да, коюлбаган учурлар да кездешет. Мына бул эки учурда тең, бул аталыштардын курамында кездешкен ар бир сөз баш тамга менен жазылат. Мисалы, Ысык көл, Чоң Алай, Ат башы, Жети өгүз, Кара балта, Сары камыш, Ыракы чыгыш, Орто Азия, Кыргыз Республикасы жана башка ушул сыяктуу сөздөр. Ал эми азыр сиздерге бул боюнча билимди, жөн билгини текшерүүчү кандай суроо тапшырмалар бериле тургандыгы жөнүндө кыскача түшүндүрмө берип өтөлүм. Мисалы, тестте жогоркудай бир суроо берилиши мүмкүн. Бул тапшырмага көңүл бурсаңыздар, кайсы катардагы сөздөрдүн бардыгы жазуу эрежелерине ылайык жазылган деген суроо берилген жана ага жооп катары төмөнгүдөй 4 варианттагы сөздөрдүн катары берилген. А варианты Ат башы, Суусамыр, Сары камыш, Б варианты Чоң Алай, Ысык көл, Капталарык, В варианты Төө ашуу, Сары булак, Ак башат жана Г варианты Жалал Абад, Ыракы чыгыш, Орто Азия. Жогорку берилген варианттардын А вариантында Суусамыр деген аталыш туура эмес жазылган. Ал эми Б вариантында болсо Чоң Алай жана Ысык көл сөздөрү орфографиялык эрежеге ылайык келбеген түрдө жазылса, Г вариантында болсо Ыракы чыгыш сөзү орфографиялык эрежелерге ылайык келбеген түрдө жазылган. Демек, бул суроонун туура жообу В варианты болуп эсептелет. Анткени андагы Төө ашуу, Сары булак жана Ак башат деген сөздөрдүн бардыгы кыргыз тилинин орфографиялык эрежесине ылайык туура жазылган. Географиялык энчилүү аттарга ошол жердик экендигин туюнтуучу лык мүчөсү уланып айтылса, ал сөз кичине тамга менен жазылат. Мисалы, чүйлүк, алчалуулук, нарындык, кетмен төбөлүк, аксылык, оштук, баткендик. Ал эми мамлекеттик эң жогорку органдар болсо, бул аталыштардын бардыгы чоң тамга менен жазылат. Мисалы, Кыргыз Республикасынын президенти, Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана башка ушул сыяктуу. Ошондой эле кыргыз тилинде мекеме, ишкана, коом, фонд, уюмдардын, майрамдардын аталыштарынын биринчи сөзү гана баш тамга менен башталып жазылса, ал эми калган сөздөрүнүн бардыгы кичинекей тамга менен жазылат. Мисалы, Билим жана Илим министрлиги, Басма сөз күнү, Жеңиш күнү жана башка ушул сыяктуу сөздөр. Кыргыз тилинде кыскартылган сөздөргө дагы мүчө уланат. Мындай баш тамгалардан кыскартылган татаал сөздөр баш тамга менен жазылып, ал эми ага мүчө уланганда кыскартылган сөздүн айтылышына ылайык мүчө уланат. Ал эми мүчө кичинекей тамга менен жазылат. Мисалы, Бириккен Улуттар Уюму, БУга, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине, КМШга, Кыргыз Улуттук университетинин, КУнун жана башка ушул сыяктуу. Кыргыз тилинде араб цифрасынан кийин дефис белгиси коюлат жана бул ынчы мүчөсүн билдирет. Мисалы, 1993-1994 жылдар, 2011 жыл, 11 класс, 25 май жана башка ушул сыяктуу. Бирок кыргыз тилинде рим цифрасынан кийин дефис белгиси коюлбайт. Мисалы, 1 орун, 4 чейрек, 21 кылым, 11-12 кылым жана башка. Эки же андан көп сөз биргелешип, бир гана нерсенин аталышын билдирсе, башкача айтканда татаал сөз болсо, алардын ар бири өз алдынча жазылат. Мисалы, таш бака, бака жалбырак, көз айнек, көз ирмем, алп кара куш, төө тикен, бир нерсе, ар түрдүү, темир жол жана башка ушул сыяктуу. Ал эми азыр туура ташымалдоо боюнча жөн билгини текшерүүчү суроолорго токтоло кетели.
Кыргыз тилинде кыска же созулма үндүүлөрдү өзүнчө ташууга болбойт. Мисалы, жогоруда сиздер көрүп турган сөздөрдү жогоруда көрсөтүлгөндөй кылып ташымалдоого эч мүмкүн эмес. Бул кыргыз тилинин орфографиялык эрежесине жооп бербейт. Мисалы, эне, ысык, ары, уна, өмүр, чие, акация, юбилей жана башка ушул сыяктуу сөздөр. Ал эми үнсүз тамга менен башталган муундарды кийинки сапка ташууга болот. Мисалы, мектеп, кагаз, канаттуу, тоолор, до, бийик, тикке жана башка. Ошондой эле кыргыз тилинде йоттошкон тамгалар менен башталган муундарды дагы өзүнчө ташууга болот. Мисалы, боёк, тоют, коён жана башка. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ал эми азыр мына ушундай ташымалдоо боюнча жөн билгини текшерүүчү суроолордун үлгүлөрүн көрсөтөлү. Жогоруда сиздер көрүп турган суроо тапшырмада кайсы катардагы сөздөрдүн баардыгы туура ташымалданган деген суроо берилген жана ага вариант катары 4 вариант берилген. Бул суроо тест берүүчүлөрдүн сөздөрдү туура ташымалдап жаза билүүсүн текшерет. Оңой суроолордун катарын түзөт. Тапшырманын туура жообун табуу үчүн окуучу кыргыз тилинин ташымалдап жазуу эрежесин билиши зарыл. Суроого жооп катары берилген ар бир вариантта бирден туура ташымалданып жазылган сөз бар. Бирок бул суроонун Б вариантында гана берилген сөздөрдүн экөө тең туура ташымалданган. Демек, бул тапшырманын туура жообу Б варианты болуп эсептелет. Урматтуу абитуриенттер, жогоруда өзүңүздөр күбө болгондой, кыргыз тилинин орфографиялык принциптери боюнча жөн билгини текшерүүчү суроолор негизинен туура жана ката жазылган сөздөрдү аралаштырып суроо жолу аркылуу текшерилет. Айрым учурда орфографиялык эрежеге ылайык же ылайык эмес жазылган сөздөр сүйлөм ичинде да берилиши мүмкүн. Ал эми азыр, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда сөз кылгандай, кыргыз тили боюнча жөн билгини текшерүүдө пунктуацияга байланыштуу кандай суроолор бериле тургандыгына токтололу. Пунктуация өзүңүздөр билгендей тыныш белгилери жөнүндөгү илим болуп эсептелет. Жана ошондой эле тыныш белгилеринин эрежелерин туура колдонуу дегендикке жатат. Тыныш белгилерди туура колдонууда негизинен 3 принципке таянабыз. Бул биринчи, тилдин грамматикалык түзүлүшүнө, ошондой эле сүйлөмдүн маанисине жана кептин, башкача айтканда речтин интонациясына. Белгилүү бир сүйлөмдүн тыныш белгиси ошол сүйлөмдүн түзүлүшүнө, синтаксистик эрежелерине байланыштуу коюлат. Булар жазылгандарды тез окуп, жеңил кабыл алууну камсыз кылат. Сүйлөп жатканда белгилүү жерлерде тыным жасалат. Ички сезимдер ар кандай интонациялар аркылуу билдирилет. Ал эми жазууда булар тиешелүү тыныш белгилерин талап кылат. Жай, суроолуу жана күчтүү сезим менен айтылган сүйлөмдөрдүн аягына коюлуучу белгилер ой пикирдин маанисине шайкеш келгендей коюлат. Азыр бул тестирлөөдө тест берүүчүнүн пунктуациялык эрежелерге ылайык тыныш белгилерин туура кое билүүсүн текшерүү үчүн берилген суроо тапшырмаларга көңүл буруп көрөлү. Сиздер көрүп турган бул суроо тапшырмада кайсы катардагы сүйлөмдө үтүр белгиси туура коюлган деген суроо берилген жана ага туура жооп варианты катары 4 варианттагы сүйлөм берилген. Башкача айтканда, бир эле сүйлөмдүн 4 варианты берилген, дагы бул 4 вариантта 4 башка тыныш белгиси коюлган. Бул суроонун туура жообун табуу үчүн вариант катары берилген сүйлөмдү маанилик жактан туура бирдиктерге ажырата билүү зарыл. Ошондой эле бул суроонун жообун табуу үчүн сүйлөмдөгү кыймыл-аракеттин аткаруучусун, башкача айтканда ээсин жана анын кыймыл-аракетин баяндоочун табуу да өтө маанилүү. Мисалы, бул суроонун туура жообу В варианты, себеби кыймыл-аракеттин аткаруучусу ал болуп эсептелет. Эгер кеп агымындагы тынымга карай турган болсок, А варианты да туурадай сезилет. Анткени ал сөздөн кийин бир аз тыным бардай сезилиши мүмкүн. Бирок тыным болгон күндө да кыргыз тилинин эрежеси боюнча сүйлөмдүн ээсинен кийин обочолонгон түшүндүрмө мүчөлөр турбаса, үтүр белгиси коюлбайт. Бул суроонун туура жообундагы үтүр белгиси сүйлөмдүн ичиндеги бир өңчөй мүчөлөргө коюлуучу тыныш белгилердин эрежелерине ылайык коюлган. Мына ушундай эле тыныш белгилеринин коюлушу боюнча жөн билгини текшерген дагы бир суроого көңүлүңүздөрдү буралы.
Сиздер көрүп турган бул суроо тапшырмада кайсы катардагы сүйлөмдүн тыныш белгилери туура коюлган деген суроо берилип, ага 4 вариант берилген. Бул тапшырма жазууда бир өңчөй мүчөлөр менен жалпылагыч мүчөнүн ортосундагы чекти ажыратуу үчүн кайсы тыныш белгиси коюларын текшерет. Бул суроо тапшырманын туура жообу Г варианты болуп эсептелет. Себеби бир өңчөй мүчөлөрдөн кийин келген жалпылагыч сөз өзүнүн алдындагы бир өңчөй мүчөлөрдү маани жагынан жалпылап көрсөтүү менен экинчи жагынан саналып айтылган мүчөлөрдүн аяктагандыгын да билдирип турат. Ошондуктан жалпылагыч мүчөдөн мурун сызыкча коюлат. Ал эми А варианты туура эмес. Себеби жалпылагыч сөз бир өңчөй мүчөлөрдөн мурун келсе, оозеки кепте жалпылагыч сөздөн кийин эскертүү маанисиндеги тыным болот да, андан кийин бир өңчөй мүчөлөр саналып айтылат. Жазууда жалпылагыч сөздөн кийин кош чекит коюлат. Б, В варианттарында да сызыкча коюлушу керек эле. Демек, бул варианттардагы туура эмес жооп болуп эсептелет. Кийинки тапшырмага көңүл буралы. Бул тапшырмада кайсы катардагы сүйлөмдүн тыныш белгилери туура коюлган деген суроо берилип, бир эле сүйлөмдүн 4 вариантта тыныш белгилери коюлган учуру көрсөтүлгөн. А вариантында кош чекит менен диалогту ажыратуучу сызыкча туура коюлган, бирок тырмакчага алынган сөздөрдөн кийин сызыкча коюлган эмес. Б вариантында кош чекитта тырмакчага алынган сөздөн кийин жана диалогту ажыратуучу сызыкча да туура коюлган. В вариантында айбектен деген сөздөн кийинки кош чекит, сураганда деген сөздөн кийин диалогту ажыратуучу сызыкча коюлган эмес. Г вариантында кош чекитта сызыкча да коюлган эмес. Демек, бул суроонун туура жообу Б варианты болуп эсептелет. Мына ошентип, бүгүнкү сабакта жалпы республикалык тестте орфография, башкача айтканда эрежелер, туура жазуу эрежесин, ошондой эле пунктуация, тыныш белгилери боюнча практикалык билим кандайча текшерилери жана аларга кандайча даярдануу керектиги жөнүндө маалымат алдык. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.